Assalamu alaikum туғандар, урматтуу көрүүчүлөр. Туғандар, бүгүн күнгө суббота 16 декабрь 2023 жыл Пригородный мал базары. Бүгүн суббота күнү Пригородный мал базары болот. Эртең Кудай кааласа воскресенье базар күн Сокулук мал базары болот. Бүгүн бу жерде жылкылар азыраак түшкөн, бирок буларды полный эле бир эле бөлүк кылып тартып сиздерге көрсөтөм. Сиздерге азыр баасын реальный сатылган жерлерин да көрсөтүүгө аракет кылам. Андыктан каналга жазылыңыздар, анан класс басып коюңуздар, сиздерден поддержка. Мен ишти баштайын тугандар. Азыр гана мына тай сатып алынды. Я, акыма мына канчага түштү 90 миңге. 90 миңге. Кайра сатаса? Сатам 110 миң болсо. 110 миң болсо сатасыз. Номериңиз кандай эле? Номериңизди айтып койсоңуз? О, өзүңүздүкүн айтың. 508 10 27 тугандар. Тай. Сизге өткөндө дагы Сокулукта номериңизди берип эле чалыштыбы? Ат, ба, кичинекей атка. Жок, кичинекей атка. Бирок бул берип койду, азыр дагы 2 жол сатсам, 10 миңге, 20 миң алсам, 100 миң. Болду. Аныңызды айден тартып берем. Тугандар, мына 110 миңиз болсо сатам дейт. Бунун кандай дейсиз? Илим жылкылары. Сокулук мал базар Пригородный бар жок тартабыз. Ананраак айтсаңыз, анан кеңири мен алып берем, анда видеону тартып алайын. Ооба, мына тугандар 110 миң болсо сатам дейт. Тай экен. Полторашкабы же улумбу тошуна биле албадым. Бою 1.45 плюс болгон. Жерде дагы бир келишкен сындуу тай турат. Шеп, мына тайды канча деп атасыз? 120 полторашка. Номериңизди айтып коесузбу? Жакшы сындуу тай экен. 706 миң. Аха. 08 49 96. Мына сындуу тай издегендерге бүгүн Пригородный мал базарга жакшы бир сындуу тай кириптир. Азыр сиздерге дальше азыр сатылган жерлерди дагы көрсөтүп коеюн. Мына жерде азыр мен көрүп турдум, 2 тай сатылды. 67 миңден сатылды тугандар. Где-то $700 болуп калса керек. Долларга точно айта албайм. Доллар 89, мына ошо 67-тен сатылды. Мына жерде азыр биздин бир сосед сатып кетти. Так. О. Мына бейүү атпы? Айгыр бул э. Айгырбы? Assalamu alaykum. Канча деп атасыз? 90 миң, а? Мына жигиттин атын тартышың керек экен. Assalamu alaykum. Жигит, какара сен номериңди дагы атыңды да тартып кой, мына жакшы атын кирсиң. Тугандар, көрүңүздөр. Жашы канча? 3-6 жаш. Бою кандай? Бою 1.60. Улагы жакшыбы? Улагы жакшы дейт, ден соолугу таза, буттар таза экен. 280 миң, где-то $3,5 миң жетпеген акча болот тугандар. Номериң айтып койгуң? 0700 702 431 тугандар. Мына 3 асят улагы жакшы деп жатат. Пригородный мал базарга кириптир. Көрүңүздөр, анан доставка боюнча мен өткөрүп берем тугандар, если чет жактан алып калсаңыздар. Доставканы өткөрүп берем. Шеп, канча деп атасыз? 150 кем бар. Кунана? Кунан чыкма дейт. Бою деле бойлуго дейм, жакшы сындуу экен. Номериңизди айтып коюңузгу? 508 07 05 44, а? Мына арттан айлантып да көрсөтүп берейин алысыракта. Мына кунан издегендерге сындуу кунан. Бүгүн 16 декабрда ушу Пригородный мал базарга кирип тугандар. 150 миң дейт. $2 миң бир аз жетпей калат тугандар. Мындай дагы бир жашарлык тайлар кетти, бирок азыр номерин алайынса, мына кашыктайдын ээси жок экен. Азыр дальше тартып көрсөтүп коеюн. Assalamu alaykum. Булай кери келди, булай кери. Assalamu alaykum. Шеп, канча деп сатты? 125 миң, где-то $1200 тегерек болуп калат. Бул рабочий ат экен, а? Акчасы да жакшы экен, 125 миң. Номериңизди айтып коюңчу, арзан ат издегендерге. 705 90 75 74, а? Жашы канча эле? Жашы 4 асы, а? Кандай дейсиз?
Сурабай калыпмын кышкасы 1 жылга жетип калган окшойт аныңыз. 1200 долларын тегерек болот туугандар. Номерин алып бердим. Арнайда да бир жакшы бир бышты турат. Бышты деди. Мына туугандар. Дос, бунун жашы бышты беле? 3 жаш бышты экен. Мына сындуу келишкен. Номериңизди айтып коесузбу? 502 68 69 88. Баасы канча эле? 160 миң сом. Где-то 1800 долларын тегерек болуп калат. Мына ден соолугу таза, путтар таза экен туугандар. Эде сындуу келишкен. Ушул номерге кайрылыңыздар. Бул базарда эле сатып кетпесе, өзү чекчеген бышты экен, 3 жаш. Так. Мына белери братан, тайларыңыз канчадан жатасыз барды? 150. Бар жогу тая, эркек ада? 150ден. Россия. Бар жогу бир эле бабы? 150ден, 150ден. 150ден мына Россия. Өткөндө комментарийге жазган экенсиздер, Россия тайлар тартып кой дегенсиздер. Көрүп калдым. Бойлору чоң палтарашкалар экен. Булар действительно бойлору чоң болот мындай. Азыр сиздерге дагы жакшы сындуу тайлар болсо, номерин алып берейин. Мына жерде дагы бир-эки ат кирди эле. Азыр Курч жер улактын аты. Ар издеп барып тартып берем. Канча деп атасыз, братан? 45. 45. Сиздики канча экен? 35. Арзан кулундар. Бишкекте негизи бизде жылкы арзан. Бишкекте кулун арзан. Мына кулундар сурап коюн. Шеп, канча экен мына кулундар? 45, 55 дейт. Музгыргачы. Ассаламу алейкум, жакшы. Нурготуп алдыңбы? 45, 55 дейт бул мына көрүңүздөр, Аркысы эркек, беркиси ургач экен мына туугандар. Бизде действительно Бишкекте арзаныраак жүрөт. Мына жерде да бир бышты кириптир. Бышты окшойт менин оюмчачы, анан азыр эсли жанында болсо сурап берейин дедим эле номерин алып. Брата, сенасын айтайынбы? Сенасын айт ушун. 125. 125 миң. Где-то 1200 доллар болуп калат, а? Номериң айтсаң? Менде телефон жок. Кимдин ана? Папашанын номери. Папашанкына? Бул мына бышты эсли жакса, номериң билесизби? Сен өзүңкүн. 0220 83 83 74. Мына ушу балага чалгылам. Жаш улакчы бала сатып атыптыр. 320 миң сом. Ошо долларга 1200 тегерек болуп калат туугандар. Точно айта албайм. Доллар 89дан биздечи. 89 какой-то бир центи да болуш керек. Так. 5-5ке чалгым. 5-5ке, а? Мына чоң ат кириптир. Мына чоң атты канча деп атасыз? Канча? 700 сурап атасызбы? Где-то бир 7000 долларын тегерек болсо керек, а? Бир 7,5 миң доллар болуп калат, а? Жашы канча? Быштыбы? Бою канча болуп калат, чоң экен, а? 170 айданасы, а? 700 деп атат. Эмес, номериңизди айтсаңыз? 508 95 48 88. Улак көрүлөк, а? Бышты 3 жаш экен. Өзү мына карбоносный нос деп коет, мына кочкор тумшук болгон аламанга да братан, а? Торбокко. Ошондой коюп турубуз, мен мына көкүрөктөрүн айлантып тартып коюн. Мына ушу бою чоңду эслик алып калсаңыздар, мен өзүм өткөрүп берем. Граница боюнча мага комментарийге же өзүмдүн номерим турат, YouTube'да ошого жазсаңыздар, границадан биз жардам беребиз. Себеби Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанга биз өткөрүп берип атабыз да, элердикин. Көрдүңүздөр, мына 700 сурап атабыз дейт. Азыркы номерге чалыңыздар. Мына базарда эң чоң бышты ушул 700 миң деп кириптир. Азыр калганы мына кулун үбө бар экен. Мына кулун үбөбү? Канча сурап атасыз?
170. Kulun meni 170. Алыстан да көрсөтүп коюн тегерет. 170 миң кеми бар дейт. Үйгө айтарат. Так, азыр мына жерде да бир жакшы бир айгырбы же өспүрүмбү турат. Дос, жашы канча? Баасычы? 250 миң сом, где-то 3 миң доллардын айланасы болуп калат плюс-минус да. Так, номериң айтып өтпөйсүңбү? 0779 37 1200. Мына аттың жакшы айланып тартып койдум. Действительно сындуу жамаштар келишкен ат экен да. Базардагы азыр сурап жаткан баалар содасы керек. Сиз канча деп атты? Салам алейкум. 170 миң сом, кем болот? 170 миңиз где-то 1900 доллар болуп калат тугандар. Долларга сурагандар. Улагы мыкты. Жашы канча? 5 асый. Жазга 8 жаш болот дейт. Бою деле бир орто бойлуу да, орто бойго кирет. Азыркы номерге. Ошо орто бойлууга кирип калат, ушу 1.55-ин тегерегиндеги ат экен. Улакка чаап көрүп алат экенсиздер тугандар. Улагы мыкты дейт. Буттар таза, Таза. Мына 4 казы таза. Өзү курч экен, өзү жер улактын аты окшойт а? Өзү курчат экен. Казанга жер улак ат издесеңиздер, ушу байкеге чалып номерин алып бердим тугандар. Так жаныбар. Так жаныбар, так. Эки утуп басат. Так жаныбар, так. Так жаныбар, так. Айгыр качып кетти, Так жаныбар. Бул аттар бай, бизде Бишкекте жемди жакшы жейт да, көп аттарчы. Анан жемди жакшы. Так. Жемге жакшы кайнап калыптыр. Көрдүңүздөр, бай 250 миң деген номери да бар туганда. Жаныбар, молодец. Атты бирок караштагы бул жаш баланы карагандай тугандар. Ар бир эле адамдар мынтип атты жакшы карай бербейт. Канча деп атасыз, шеп? Сатылбайт, Сатылбайт. Башка чапкылай берүү эми. Ассаламу алейкум. Блогер болду. Эмне семизбелер боюнча комментар айтып коюңчу, кайсылар канча болду? Семизбелер билбейм эми. Семизбелер бар. Баалар, короче, 90 миңден өйдө. 90 миңден. Мисалы, мына белер канча сом болуп калат? 110 мына астыбыздагы эко. 100 миңден да болот бас. 100 миңден. Канча эт берип калат булар? Канча килограмм берип? 170 килограмм эт. 170 килограмм. 25 килограмм. 25 килограмм баз берет. Если койго алам десеңиздер, келе бериңиздер. Бул жерде семизбелер да бар. Өтө алайын. Бисмилlah. Калган азыр дальше нары жактагы бир аз кулундар калды. Калганы азыр кулундарды көрсөтүп коюн. Бизде мал базарда ушундай жармада сатат. Жарма канча сом экен мурдан? Жарма канча сом? 60 сом дейт анда. 60 сом деди жарманы. Так. Азыр сиздерге шептер канча экен булар? Канчадан? 45тен дейт, эркек кулундар экен. Быйылкы кулундар 45тен кеми бар тугандар. Эми базарда турганга жараша, базарда конечно содасы бар, магазин эмес. Базарда ар бир адам сода кылыш үчүн келген. Анан көп эле бул жерде ушу дыйкандар. Баалары дагы жакшы эле коюлат. Айтылган бааларын кемитип беришет. Канча деп атасыз күлүктү? Күлүктү 30 деп атам мына. 30 миң сом, арзан койдум десеңиз. Номеринизди айтып коюңуз арзан кулунга.
223 0223 23 87 87 06. 06. Arzan kulun 30.000 so'm. 30.000 so'm 300 dollar tuğanlar. 300 dollar je 310 320 dolların teri болып қалады. Erkek kulun қалғанына алда азырқына эле кичинекей кулундар экен. Азыр сиздерге базарды кыдырып болушунча жакшы нерсени тартып берейин десем, өтө эле бандай высший, жакшы бою чоңдор көп деле кирбептир. Эми эртең Кудай кааласа Сокулук мал базарга кирип калса, ошол жерде аттарды отдельно, өспүрүмдөрдү отдельно тартып берүүгө аракет кылам. Мына сиздердикиби? Тугандар, сиздер поддержка кылып, класстан басып бөлүшүп туруңуздар видеону. Анан тугандар, базарда анча-мынча өтпөй калган жылкыларыңыздар болсо айтыңыздар, мен сиздерге абсолютно бекер эле кызмат кылып, базарда болсо бекер эле тартып киргизип берип коем. Номериңиздерди айтсаңыздар, отдельно бир видео кылып туруп, мал базардан деп туруп киргизип берем тугандар, если вдруг базарда өтпөй калгандар болсочу. Мына тугандар, бизде Пирградный мал базарын мына айланып болушунча көрсөтүп бердим. Анча-мынчаларын көрүңүздөр, номерлерин алдым. Содасын кылыңыздар. Анан сиздер эмнени тартсаңыздар, кайсы жылкы кандай керек болсо, мен ошончо комментарийде окуп, зерикпей болушунча аракет кылып издеп атам. Өткөндө ала кулун дедиңиздер, ала кулун таппадым. Бурунку базарда айланып тарттым. Кийин чоң аттын номерин алып бер деп мына Өзбекстандагы туугандар жазган экен. Сиздерге дагы мына чоң ат деңиздер, чоң аттарды аракет кылып номерин алып бердим туугандар. Анан көбү чыгып доставка кандай болот деп, доставканы айттым, түшүндүрдүм, мынанча күндө жетет, мындай болот дедим. Анан дагы сурай бериңиздер, если видеодо көрүп же байланыша албай калсаңыздар, мага деле чыксаңыздар, мына атты көрбөдүңбү десеңиз, мен ар бир атты кааласаңыздар текшерип базарда лоп салып берейин туугандар. Сиздер үчүн кызмат бекер. Андыктан видеого класс басып, поддержка кылып коюңуздар. Эми мен видеону жыйынтыктайын. Кудай кааласа, эртең базар күнү калганын жолугабыз туугандар сиздер менен.